Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айнын 5. Кааланган боштондук. Талашпай калганда гана көрүп жана даамдай баштадым. Мына ошондо гана экинчи кадамдын мааниси акырындык жана кылдаттык менен менин жашоомо кире баштады. Кайсы учурда же кайсы күнү мен улуу күчкө ишенип баштаганымды айта албайм. Бирок менде албетте азыр ушундай ишеним бар. Ага ээ болуу үчүн мен күрөштү токтоттум. Анын кылган программасын мүмкүн болушунча шыктануу менен машыгып келе баштадым. Жашоомдо көп жылдар бою өзүмдү өзүм билемдиктен кийин экинчи кадам акыры мени жалгыздыктан бошотту. Азыр менин жолумда азаптуу же жеңе турган эч нерсе жок. Азыр ар дайым мен жашоонун кыйынчылыктары менен бөлүшө турган бирөө бар. Экинчи кадам Кудай менен болгон байланышымды бекемдеди жана мен акылсыздыгым менен текебердигим тыгыз байланышта экенин азыр түшүндүм. Биринчиден кутулуу үчүн экинчини мен менден күчтүүрөөк бирөөгө беришим керек.